Бул арада Кыргызстандын акча базарында доллардын баасы арзандагандыгы байкалууда. Бүгүн 28 августта эртең менен акча алмаштыруучу жайларда 1 доллар 63 сом 40 тыйындан алынып, 64 сомдон сатылууда. Ал эми евро 72 сом, орус рубли дагы бир аз жогорулап 98 тыйынга жетти, казак теңгеси болсо 26 тыйындын айланасында. Улуттук банктын расмий сайтында чет өлкөлүк валюталардын баасы бир аз кымбатыраак баалангандыгын эске сала кетели. Мисалга 27 августтан 28-не чейин башкы банк 1 долларды 66 сомго, евроны 75 сом, рубльды 95 тыйынга, казак теңгесин болсо 27 тыйын деп баалаган эле. Өкмөт тарабынан Ички иштер министрлигине берилген 86 унаанын 10 Чүй облусуна бөлүндү. Канчалаган жылдар пайдаланып, жараксыз абалга жеткен эски унаалар айла жоктон ушул убакытка чейин иштеп келген. Мындай жардам эл аралык эл сакчыларынын ишине жакшы жардам болмокчу. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси унааны жакшы пайдаланып, өкмөт тарабынан берилген ишенимди актоону талап кылды. Унаалар негизинен райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн кылмыштык икчам иликтөө кызматына берилди. 10 машина биз Чүй облустуга берилди, бөлүнүп берилди. Ошонун баары Угоңороскан сотрудниктерине кетти. Анын ичинен машина жарымы малгулук менен иштеген сотрудниктерге берилди да. Ишинен да бир машина целевой сусамыр помуна кетти. Ишинде бүт биздин тигил Чүй облусу, Талас, Нарын жагы баары келип туруп жерге малын чыгарат. Канча жылдан бери биздин оперативный службалар машина албайт эле, мынакей правительство машина бөлүнүп бүт баары целевой келди. Только Угоңороскан сотрудниктерине оперативный службаларга. Башка кабарлардан жогорку окуу жайлардын мыкты делген 46 студенти бир жолку берилүүчү президенттин стипендиясына жана ардак баракчага ээ болушту. Сыйлыкты президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик каларча резиденциясында өткөн салтанатта тапшырды. 46 студент 220 жогорку окуу жайдын 200 миң студентинин ичинен тандалып алынган мыктылар. Алардын ар бири президенттин колунан ардак баракча жана 50 миң сом өлчөмүндөгү бир жолку акчалай сыйлыктарды алышты. Президенттин стипендиясын алган студенттер келечекке үмүт артып, өлкөнү биргеликте өнүктүрөбүз деген ойлорун биздин Ала тоо маалымат программасына билдирди. Стипендия ээлеринин келечектеги максаттары кандай болду экен? Кезектеги материалда. Мындагы жаштар үчүн бүгүн өзгөчө күн. Анткени ар бир эле студентке президенттик стипендия алуу бакчысы туш келе бербейт. Алардын айрымдары өлкө башчы менен жолуккандан кийин ата-энесинин кашына кетсе, башкалары достору менен кубанычын бөлүшүүдө. Ал эми Сергей кубанычы бүткүл кыргызстандыктарга КТРК аркылуу бөлүшүү үчүн биздин каналга келди. Мектеп кураганда эле тагылимдерге кызыккан Сергей азыр Кыргыз-Орус славян университетинин студенти. Ал жаштык курагын текке кетирбей, компьютердик программалардын сырын өздөштүрүп, сынак жана олимпиадаларда ийгиликти багындырып келүүдө. Ал эми Бектур президенттик стипендиянын ээси болуунун аркасында чоң жоопкерчилик турарын сезип туйгандай. Ал окуу жайды бүтсө, элчилеп Бишкекке келем же чет элге кетем дебей, окуган билгендерин мекени Таластагы келечек муундарга үйрөтүү ниети бар. Айылдын чаңын жутуп эле, ошо балдар менен ойноп, айылда өстүм кичинемден. Беккул Таластан, улар Жалал-Абадтан, Иманбек Оштон келсе дагы булардан достуктун илеби келип тургандай. Анткени алардын көз караштары дал келип, өлкөнү биргеликте өнүктүрүү демилгеси бириктирди. Бири-бирибиздин бат эле тил табышып кеттик да. Демек бул чыныгы инсандардын чыныгы сапаты күчтүү экенин билсек болот. Мамлекеттик деңгээлде үмүт артылып жаткандан кийин, мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулуп аткандан кийин биз сөзсүз түрдө мамлекеттүүлүк үчүн, Кыргыз мамлекетинин өнүгүшү үчүн колдон келген бардык аракетибизди кылабыз. Эми бул жаштар жаңы дем, жаңы күч менен келечекке арыштуу кадам таштайт. Гүлнара Касымбекова, Диана Мамекова, Тимур Сыдыгалиев, Эсен Турабыкеев, Коомдук биринчи канал. Кыргызстандын ажайып кооз жерлери тууралуу репортаждар түрмөгүн улантабыз. Бул эрет материал Дендропарк же кыргызча айтканда бак бакчасынан даярдалды. Ысык көл облусундагы Ак суу Токой чарбасында дүйнөдөгү ийне бактардын жана жалбырактуу дарактардын бардык түрлөрү өстүрүлөт. Мындай өзгөчө бакчага баш баккан кабарчыбыз Ширин Асанакунова байкоолорунан бөлүшөт. Токой жомоктогудай кооз, күндүн нуру бир башкача чагылышып, жалбырактардын арасын көзөп өтүп, көрк кошот. Дарактардын, гүлдөрдүн жыпар-жыты сергитип, көңүлүңдү ачат. Бул жерге дүйнө жүзүндө өскөн бактардын 300дөн ашык түрү 1946 жылдан баштап отургузулуп, алардын кай бири Кыргызстандын шартында жашап кетеби же жокпу изилденген. Токойдо бул аймак үчүн жаңы бактардын түрү арбын. Табигый өспөгөн бактарды көрүш бул адамдар үчүн өтө кызыктуу. Мына мисалы үчүн пробковый бак. Бул жанагы вино өндүрүү
чарбаларында болсо бул жанагы пробкаларга колдонулат, ошон үчүн пробковый бак деп аталат. Бул өзүнүн мекенинде мындан чоң, мындан бийик болуп өсөт. Мында жашылдандырууга ылайыкталган карагайлардын 150 түрү өстүрүлгөн. Ийне жалбырактуу, көк, крымская, кадимкидей, веймуттук, дугласия, сибирдик жана башкалары. Бул болсо биздин ак карагайдын түрү. Мына бул ийне жалбырактары абдан жумшак болот. Мына бул болсо карагайдын түрү, ел колючая деп коет, жалбырактары катуу, сайгылап турат. Бул болсо жумшак. Ушундан айырмалай алабыз да. Кыргызстандын шартында өсүп кеткендери болсо, алардын тамырын алып, республикага жайылтуу иштери жүрөт. Азырынча 4 гектар питомникте 42 түрдүү токой өсүмдүктөрүнөн көчөт материалдары өстүрүлөт. Бул болсо бальзамдуу ак карагай, мунун кыртышынын астында дөмпөктөр бар, ошолорду мынтип сыксаң, ал жерден бальзам чыгат экен. Аны даамдап да көрсөң болот экен, ден соолукка дагы пайдалуу экен. Илимий кызматкерлер бактарды кыйыштырып, жаңы түрлөрдү дагы жаратат. Көбү өсүп кетет, башкасы мына бул бактай болуп куурап калат. Дендра сейил багында ак кайыңдын эле 14 түрү бар. Аларды кыртышына карап, мына мунуку башкача болуп турат, мунуку дагы бир башкача болуп турат. Жана жалбырагынын формасына, өңүнө, түсүнө карап, бийиктигине карап айырмаланып турушат. Сейилбакта коёндорду, камандарды, аюуларды жолуктурууга болот дейт. Бирок биз тыйын чышкандан башка жаныбар көрө алган жокпуз. Анын үстүнө алдыбыздан аю чыкса кантебиз деп кооптонуп арылап аралаган деле жокпуз. Ширина Сынакунова, Медержан Бейишев, Коомдук 1-канал, Ысык Көл облусу. Сиздерге жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы сунушталды. Саламаттыңыздар.